Tırmak alуунун 10 adebi жана алар төмөнкүлөр. Жума күнү алуу жакшы. Tırmak алгандан кийин аны таза жерге көмүү. Мончодо tırmak албоо. Таза эмес жерге таштабоо. Тиш менен tırmak тиштебөө. Түндөсү tırmak алса боло берет. Башка бирөөгө алдырса эч нерсе болбойт. Сүннөт тартиби менен tırmak алуу. Жума сайын алып туруу, эгер тез өссө тез алып турса болот. Tırmakты өстүрүү же кээ бирөөлөрүн албай жүрүү дурус болбойт. Дуа кылуунун 13 adebi жана алар төмөнкүлөр. Аллахка мактоолорду жана пайгамбарыбызга саламдарды айтып баштоо. Дуа кабыл болуучу күндөрдү билип алуу жана ошол күндөрү көп дуа кылуу. Мисалы жума күнү, арафа күнү, орозо айы, кадыр түнү. Саждада, жамгырда, азандан кийин жана намаздан кийин дуа кылуу жакшы. Колду көтөрүп дуа кылуу дуанын адептеринен. Кыбланы карап дуа кылуу жакшы. Пайгамбарыбыз хадистеринде айтып кеткендей дуа кылуу. Жүрөктө терең ишеним менен дуа кылуу. Ар бир сураганыңызды 3 жолудан сурасаңыз да жакшы. Жасаган күнөөлөргө чын жүрөктөн өкүнүп тообо кылуу. Аягында да Аллахка мактоолорду, пайгамбарыбызга салаваттарды айтып бүтүрүү. Аллахтан башка эч кимден үмүт кылбоо. Жалгыздыкта көбүрөөк дуа кылуу. Дуанын да ибадат экенин билүү. Нике түнүнүн 9 adebi жана алар төмөнкүлөр. Күйөө келинчегинин башына колун коюп, Аллахтан береке сурап дуа кылуусу. Дуа мындайча: "О Аллахым, сенден анын берекесин жана сен ага берген берекеңди сураймын." Кошулуу алдында бул дуаны окуу керек. О Аллахым, бизди жана биздин урпактарыбызды шайтандан жана анын васвасасынан сакта. Бул түнүбүзгө өзүңдүн берекеңди бер. Биргеликте 2 рекет намаз окуу жакшы. Эркек кошулууга шашпаш керек. Келинчегин коркутпай акырын кыймыл аракет кылуу, аны менен тамашалашып ойноо. Жубайлар бири-бирине суук, сезимсиз болбосу, күйөөнү түртүп туруп алуу да туура эмес. Күйөө өзүнө ишенген абалда, коркпой сүрдүбөй кирүүсү, өзүнө ишенбеген абалда кирүү келинчегинин да коркуусун күчөтөт. Түндү ийгиликтүү аяктоодо түгөйлөр бири-бирине жардамдашышы керек. Биринчи түндө ишти бүтүрө албай калуунун коркунучу жок. Ага уялбай койсо да болот. Түгөйлөр экөөсү тең жаш, башка күнү деле ишке ашырууга убакыттары болот. Үйдөгү дасторкондо шириндиктер, шербеттер коюлганы жакшы. Сооданын 10 adebi жана алар төмөнкүлөр. Сатылып жаткан нерсе уруксат берилген товар болушу зарыл. Алдабоо. Товарга өтө кымбат баа койбоо. Адамдарга жеңилдик кылып баасын түшүрүп берүүгө аракет кылуу. Буюмдун кемчиликтерин жашырбай айтуу. Таразада жана өлчөмдөрдө чынчыл болуу. Баанын кымбатташын күтүү жакшы эмес. Соодалашып сүннөт кылууда сөзсүз эң арзан баага түшүрүп алуу максат эмес. Өзүңдүн бааңды бир жолу сунуштооң жетиштүү. Адал соода кылуу ибадат.
Salmagынан biraz aşırıp tartıp berүү жакшыраак. Sadaka kılığının 13 adebi jana alar tömönkülөр. El körsünden saktanуу. Adaldan gana sadaka kılуу. Bergen sadakaң tuuralуу alуучудан сурабоо, аны эстебүү. Аллах Таала буйруган жактарга садака кылуу. Рамазан айында садаканы көбөйтүү. Садаканы жашыруун берүү. Зекетти ачык берүү. Sadaka kılууга тырышпоо, өзүңүздө, акчаңызда Аллахтыкы экенин унутпоо. Сурануудан сактануу. Текебердик менен бербөө, алуучуну төмөн санабоо жана кемсинтпөө. Өзүнө жакпаган нерсени башкага да бербөө. Sadakаны туугандардан баштоо ынтымакты бекемдейт. Башкаларга садака кылууга шык берүү үчүн жарыя садака берүү керек болсо, жарыя берүү абзел. Гусул алуунун 12 адеби жана алар төмөнкүлөр. Бисмиллах айтып ишке киришүү. Гусулга ниет кылуу. Колдун томугун кошо жууп алуу. Гусул алуудан алдында даарат алуу жакшы. Биринчи башка, андан кийин оң желкеге, андан соң сол желкеге суу куюу керек. Жыныстык мүчөнү жана арткы бөлүктү жакшылап жууш керек. Оозду жана мурунду терең чайкоо, бүт денеге сууну толук түрдө бир жолу жеткирүү парз. Бүт баарын 3 жолу кайталап жууш сүннөт. Суу менен кетпегендерди жышып жуу. Сүннөткө отургузула элек балдар жан жеринин башын ачып жуушу керек. Эгерде мындай кылуу оорутса же башка кыйынчылыктарга алып барса, жуубаса уруксат. Киндикти жана анын ичинде жууш керек. Эркек киши сакалынын баарын өзгөчө түбүн дагы жакшылап жууш керек. Сакалы өтө узун жана коюу болсо да бул талап кылынат. Кыбланы карап гусул кылбоо бул адептен. Сүйлөбөй жуунуу. Эч ким көрбөгөн жерде гусул кылып жуунуу жакшыраак. Толук чечинип алганга караганда аврат жабылган абалда гусул кылуу жакшыраак. Мурунга оң кол менен суу алып, сол кол менен чимкирүү. Оозго оң кол менен суу алып, гаргара кылуу. Сол кол менен жуунуу. Сууну болушунча азыраак коротуу, ысырап кылбоо.